Мээримдүү жана ырайымдуу жаратканын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум урматтуу достор, бир туугандар. Жараткан адам баласынын аң сезимин ар түрдүүчө жараткан. Ар бир адам баласы бир эле сөздү ар башкача түшүнөт. Мына ушунун өзү жараткандын бар экендигинен, анын кудуреттүү улуу зат экендигинен кабар берип турат. Сөз демекчи, сөзлөрдүн эң улуусу бул жараткандын ыйык китеби болгон Кур'ан-ы Карим болуп эсептелет. Ошон үчүн дагы Кур'ан-ы Каримди катардагы жөнөкөй адамдардан тартып, эң жогорку деңгээлдеги аалымдарга, академиктерге чейин жеткиликтүү жана оңой түшүнүшкөн. Ошол сыяктуу эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге айтып өтүп кеткен хадистери, акыл насаат, кеп кеңештери дагы ар бир катмардагы адамдардын жүрөгүнөн түнөк таап, алардын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизе алган. Деги эле өзүнүн акылмандуулугу, кыраакылыгы, даанышмандыгы менен ар бир доордо белгилүү болуп, сөз багып, сөз берметтерин чогултуп, ошол сөз берметтери аркылуу башкалардын жашоосуна таасирин тийгизип, жашоосун өзгөртө алган инсандардын бизге айтып өтүп кеткен ошол сөздөрү көпчүлүк элдин адабиятында хикая деген ат менен жашап келет. Хикая дегенди биз арабчадан хикая, айтып берүү, аңгеме куруу же болбосо икая же аңгемелер топтому деп койсок туурараак болчудай. Мына ушул аңгемелер кээде чындыкка коошсо, кээде коошпой да калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламга чейинки болуп өткөн окуяларды чын же жалган деп айтуудан тыйган. Эң негизгиси, ушул аңгемелер топтому биздин динибизге, шариятыбызга каршы келбесе эле, аларды турмушубузга кандайдыр бир пайдасы тие турган ибарат, өрнөк, сабак катары пайдалансак болот экен. Мен көптөн бери ниет кылып жүргөн ниеттеримдин, максаттарымдын бири дагы сиздерге ушул икаяларды айтып берүү максатым болуп эсептелет. Икаяларды жөн эле айтып бербестен, өзүмдүн дүйнө таанымыма жараша, өзүмдүн ой өрүшүмө, өзүмдүн акыл калчоомо жараша кандайдыр бир деңгээлде сабак чыгарып бергенге, кандайдыр бир деңгээлде ушул ибарат, өрнөк чыгарып бергенге аракет кылам. Аллах таалам ушул баштап аткан ишибизге ийгилик берсин, берекесин берсин. Эң негизгиси ар бир кылынган иш өзүнүн ыраазычылыгы үчүн кылынууну насип кылсын. Анда эмесе бүгүнкү сиздерге айтып бере турган аңгеме тилчи менен кайыкчы тууралуу болмокчу. Айтышат, өткөн бир доорлордун биринде тил илимин өтө мыкты өздөштүргөн, өзүнүн өмүрүнүн 3төн 1 бөлүгүн тил илимине сарптаган аалым эс алганы аралга жөнөп барат. Деңиздин жээгине келип, аралга жетүү үчүн кайык жалдайт. Арал менен жээктин аралыгы 3-4 саат болгондугуна байланыштуу жолду кыскартуу максатында кайыкчы менен аңгеме курат. Кайыкчы менен аны муну аркы беркилерди сүйлөшүп отуруп, кайыкчынын эч бир илим албаганын түшүнөт дагы, өзү текеберленген абалда кайыкчыга суроо салат. Кечире, сиз араб тилин, наху илимин окудуңуз беле? Кайыкчы унчукпастан, жок, мен ал илимден маалыматым жок дейт. Ай, аттың ай. Сиздин буга чейинки өмүрүңүздүн баары текке кеткен турбайбы? Деп жооп берет. Анда кайыкчы эч унчукпастан кайыктын калактарын шилтеп жолундай берет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин асманда кара булут пайда болуп, күн бүркөлүп, жамгыр жаая баштайт. Жамгыр бир заматта кайыктын ичин сууга толтуруп, шамал кайыкты аңтарып, баягы текеберленип турган илимдүү кайыкка жармашып алапайын таппай калат. Оозу мурдуна суу кирип, эмне кылаарын билбей турганда, баягы кайыкчы суроо берет. Кечиресиз, улуу урматтуум, сиз сууга сүзгөндү билесизби? Десе, оозу мурдуна суу кирип, араң эле турган аалым, мен кайдан билет элем сууга сүзгөндү? Мен өмүрүмдө үйрөнгөн эмесмин да сууга сүзгөндү, деп жооп берет. Ошондо кайыкчы, устатым, сиздин мындан кийинки өмүрүңүздүн баары текке кетмей болду, деп жооп берген. Икаядан алынуучу сабак
Ар bir adamga Allah Taala özünün çama çarkına жараша, özünün hareketine, özünün dünya tarına жараша ilim beredi. Ayrıca azırkı mezgilde ilimlerin ötü köp türü var. Biz bir ele tarmaktagı ilimdi жақсы өздөштүрүп алып, анан ошого текеберленип, анан ошого кыйынсызлашыбыз керек. Biz bir ilimdi билгенибиз менен биз билбеген дагы башка көптөгөн илимдер бар. Жанагы тилчи сыяктуу тил илимин өтө мыкты билген менен, бирок деңизге сүзгөндү, сууга сүзгөндү, кайыкта жүргөндү үйрөнгөн эмес. Мына ошондуктан ар бир илимди алганда Алланын ыраазычылыгын көздөп, текебер болбой, кичпейилдүүлүк менен алсак, Allah Taala ilimizge ilim koşup, anın berekesini arttırır. Keyinki hikayelerden görüşkünce, assalamu alaikum.